Улуттук кол өнөрчүлүгүбүз бул көнөрбөгөн көркөм өнөр. Аны аркалап келаткан адамдар коомубуздагы улуттук мурасыбызды, маданиятыбызды өнүктүрүүчүлөр. Алардын катарына укмуштуудай өнөрү, кызыктуу таланты менен Мелисбек Ильясов да бар. Чындыгында бул устанын жасаган эмгектери таң калтыра турган көркөмдүк, кооздук. Устанын бала кезинен эле таланттуу болгон. Алгач аны сүрөт тартуудан башталган. Чуков атындагы кол өнөрчүлүк окуу жайына келгенден кийин башка өнөрлөрдү да өздөштүрө баштады. Териден буюмдарды жасоону үйрөндү. Эң негизгиси мен жаш кезимде мындай сайма сайып, кийим тигип, сырдакшырып жүрчүмүн. Анан бирок мындай сүрөтчү болом деп ойлогон эмесмин. Анан биздин айылдык Ташиев Жумагыл деген байке ошол мен шыгымды көрүп, фанерага выжигательди менен сүрөттөрдү тартып койгом. Ошолорду көрүп, сен Чуйковдон оку деп алып келип, Чуйковго өтүш да кыйын болчу. Рисунок живопистен даярдап, анан ошол аркылуу Чуйковго тапшырып өтүп калдым. А Чуйковдон мастерим болсо Чаланов Вишен Чаланович деген агай 4 жыл окутtu Булгары боюнча. Ошонун үйрөткөнү боюнча жасайм да, баарын ошол үйрөткөн технология. Каарманыбыз үйрөнгөн өнөрүн жеке өзүнө сактап калбай, тууган тушкандарына, жакын корбу достору менен тең бөлүшүп, аларды да мындай байыркы кыргыз элинин өзгөчө өнөрүнө үйрөткөн. Билген сырларын башкалар менен бөлүшүү Мелис мырза үчүн чоң жетишкендик экенин баса белгилейт. Мен ошо Чуйковду бүткөндөн баштап эле мугалим болуп 22 жыл иштедим. Чуйковдон баштап мугалим болдум. Андан кийин Нарында кесиптик лицейде тикмечи учмачыларды окуттум. Тикмечи учмачымын дагы да. Анан ошол эле лицейде улуттук кол өнөрчү деген группа ачылып калып, ошого мастер, анан мугалим болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин Чыкаловдо мугалим болуп жүрүп, ден соолукка байланыштуу бияка келдик да, Нарынга кайра. Учурда устанын кичүү инилери, карындаштары бул өнөрдү жакшы өздөштүрүшүп, жашоо тиричилигинде пайдаланууда жана материалдык жактан өзүлөрү кам көрүшүүдө. Ал эми каарманыбызга ар убакта жөлөк таяк болуп, колдоп жүргөн өмүрлүк жары Атырайым да жолдошунун өнөрүн баалап, аны менен бирге кол кабыш кылып жүрүп, өзү да кийизден буюмдарды жасап, аларга сайма сайып уз болуп чыга келди. Мен ушул өнөрдү баягы бала кезинде, кичинекей кезинде могу ийне кармап иш кылып иштегиле деп ата энебиз айтчу, ар бир эле эне айтса керек кыздарына. Анан бир аз көрсөтүп берип, анан эми баягы аябай чыгармачылыкка сүңгүп кирбесек дагы бир аз кармап иш кылып калчубуз. Бирок эми баягы жөнөкөй эле майда чүйдө иштерди дегендей. Анан кийинчерээк ушул жолдошум Мелис Ильясов өзү баягы мастер болгондуктан чыгармачылыкка мындай анын иши менен аралашып жүрүп эле анан ушу чыгармачылыкка экинчи өнөр катары кирип калды деп ойлойм. Анан моорики сайма сайганды мен мындай аябай кымаптап жакшылап сайганды анча билчү эмесмин да. Анан ушу Мелис кыздарга дагы сайма сайганды үйрөтөлү деп ишкана ачып калдык Нарында. Айтамга деген кооперативде.
Анан балдарга өнөр үйрөтүү менен бирге эле ошо кыздарды дагы сайма сайганды үйрөтүп, тапочкаларды, кыздардын сумкаларын ошондой жасаганды үйрөтө баштадык да. Анан мен дагы баягы жардам бериш керек болуп калды. Анан өзүм билбесем кантип кыздарга үйрөтөм деген суроо туулду дагы. Анан өзүм дагы үйрөнүп, ушу сайма сайганды үйрөнүп калдым. Анан ошо жасап үйрөтүп атып эле баягы мугалимдер үйрөтүп атып үйрөнөт эмеспи? Ошол сыяктуу эле мен дагы киришип кеттим. Азыр эми аябай чыгармачылыкка мындай жакшы чыгаан чоң саймачы болбосом дагы аракет кылып, жасаган продукцияларыбызды өткөрүп, ошентип кичине жардам берип келатам. Алма шагынан алыс түшпөйт дегендей, каарманыбыздын кичүү кызы да өз алдынча таланттуу. Ал учурда 1-класстын окуучусу. Өзүнүн кичинекей жаш курагына карабастан, аны менен теңдүү кыздар балдардан айырмаланып, атасын, апасынын жолун жолдоп, жүндөн, кийизден ар кандай айымдар кызыккан сөйкө шегектерди жасайт. Тоолукты жасаш үчүн бизге жүн керек, анан кайчы керек, анан кийиз керек. Биринчи кичине эле алып алабыз, мынча эле. Анан кесебиз кичине. Анан бул менен мындай ичине оройбуз. Сууга алабыз. Жүн эле суубу? Самыз. Анан үстүн баспайбыз. Катуу мынтип акырын басып, ошонун үстүн жабабыз да. Катуу баспаш керек. Тоголобуз даяр болгондо, анан катуу үчүн желатинга сүйкөп коебуз, анан кургатып коебуз. Азыр мондай пайда болду да. Катуу болду. Анан желатин менен мындай сүйкөп коет да. Бир шуруп болуп калат. Анан тигип коебуз, биринчи толтура ушул жасап, анан ушуларды же ар кандай кылса болот. Мелис Ильязов үй бүлөсү менен Нарын областында жашаган. Бул өнөр ал жергесинде бааланбагандыктан жана өнүкпөгөндүктөн өздөрү туура көрүшүп Борбор шаарыбызга байырлашты. Учурда алар Энесай жаңы конушунан өнөркана ачып, кардарларды кабыл алып, ишин улантып жатышат. Ошондой эле Мелис мырза устат болуп шакирттерди да окутууда. Биз эми Нарындан ден соолукка байланыштуу келдик да, бул давление бияка келип жакшы болду. Чолпон Атада жүрдүк көрсөтмөлөрдө. Иштерибиз жакшы өттү. Кыскасы жакшы ийгиликтерди алып келди. Быйыл ошо келгенибизге 5-6 ай болуп калды да Бишкекке. Ал эми келе жаткан жылга кандай пландарыңыз, максаттарыңыз бар? Ушул иш жаатында кандай өзгөрүүчүлүктөрдү, кандай бир бийиктикке жетейин деген ойлоруңуз бар? Келе жаткан жылда эми бул мен дагы балдарды алып үйрөтсөмбү деген оюм бар да. Баягы мугалим болгондон кийин башка художниктерди, секреттерди үйрөтпөйм, мындай катпайм. Баарын үйрөткөнгө аракет кылам. Көп сүрөтчүлөр көрсөтпөйт секреттерин. Мен да эмки жылы ошо дагы балдардан, кыздардан чогултуп үйрөтүп, ушул жерге кайра иштетсемби деген оюм бар. Каарманыбыз колунан көр төгүлгөн чебер уста деген сөзгө татыктуу. Кадимки мүйүздөн ойго келбеген жаныбарлардын сөлөкөттөрүн түшүрүп, бычактарга сат жасап, аларга арт чемелерди түшүрүп кооздойт. Ал эми темирден жанын жебелеринин учун, кадимки турмушка колдонулуучу бычактарды жасап, кардарларды суктандырат. Мелис мырзанын негизги кесиби булгарыдан буюм жасоо болгондуктан, бул материалдан музыкалык аспаптарга сырт, бычакка кын жасап, ашкан бөлүктөрүн текке кетирбей, милиция кызматкерлери колдонгон буюмдарга атайын каптарды жасоого колдонот. Мелис Ильязов өзүнүн жаа жасоо ыкмалары менен, деги эле ушул жааны кандай ыкмалар менен, кандай иш аракет менен жасагандыгы жөнүндө көрүүчүлөр менен тең бөлүшүштү. Бул уштары илгерки сайыз убагындагы кашыктар калың. Кескенге оюраак болсун деп эле ушуну ит базардан ар кайсы жерден таап келип, кесип тагып коем. Ал болсо кыл.
жылкынын кылы. Жыгач болсо жеңил жыгач аябай. Жеңил жыгачтандырат. Табылгы оорлор болбойт. Бул индуктун канатынан же кастын канатынан жасалат. Чапталып, анан байланып эки баш. Үчөө, мындай экини такса деле болот, үчтү такса болот. Могул ягы, могул жери мына, могул я астыңкы могул жери. А бул жери болсо могул жер. Бул жер мындай кетет дагы, тиги тең эле кайра бияка бекип калат бул жерден. Бул жерден кошулуп турат. А бул жер кара жыгачтын түп жагы бышык болот. Тамыр жагы да кара жыгачтын. Баалары уюп мындай бышык болот. Калганы мүйүз. А бул болсо жылкынын эле куйругу. Ошондон аябай эшип жасалган. Мына бул жерде акырын бир оюп койгон бул жерге. Ыңгайлуу. Мүйүздүн өзүнүн немесине жараша, мына бу дөңдөрүнө жараша ошолорду калтырып эле анан чарык менен түстөп чыктым. Мүйүз экени мындай билинет бирок жалтылдаган деле билинбесе, мындай азырынча бу жакшы бүтө элек да тазаланып. Жалтылдай элек да, жаңы жалтыраса даана мүйүз экени билинет. Могу арасынан түрдүү кооз светтер чыгат. Азыр могу саадак менен эле жүрүшчү да. Азыр момунчу менен кошо салып атат. Жаада салып. А бул кол менен чийилип чыккан, бул пресс менен басылды. А бул кол менен чийилип чыкты, стек менен. А боёгон болсо, кадимки эле жүн боёгон боёк. Ошону спиртке эсип алып, кисти менен боёп чыгам. Бул мүйүз бул дагы. Мындай бири менен байланыш деп эле мүйүз колдонуп койдум. Сизге көбүнчө бул буйртма катары келет да, Учурда мындай өзгөчө сувенирге кызыккандар көппү? Азыр аябай көбөйдү. Сыйлыктарым бар. Сапат боюнча биринчи месттен алгам. Ээр боюнча баягы колөнөлөрдүн биринчи сезинде өзүмдүн мастеримден Ишен агайдан кийинки экинчи месттени мен алгам. Ээр боюнча, Кыргызстан боюнча. Япондор, бул жерде иштеп жүргөн япондор. Аябай көп заказ берип атышат да. Аттарын жастырып, атасынын атын, апасынын атын могу жерге жастырып, анан алып кетип атышат. Япондор. А кыргыздар деле аябай алат муну. Мен заказ менен гана жасайм да. Мындай выставкаларга, ярмаркаларга чыгып алганда бул курду талап кетет. Мүйүздөн жасалган курду. Башка эч ким мындай мүйүздөн жасаганын көрө элекмин. Жасаса жасап аткандыр, бирок мен көрө элекмин да. Көрүп тургандай эле мындай кооздукту жасаш өтө көп убакытты, мээнетти талап кылат. Аны менен бирге бул иш өтө кооптуу. Дал ушундай кырсыктын айынан каарманыбыз бир көзүнөн айрылган. Анын айынан бир көз менен иши бир кыйла жайлап калганын белгилейт. Мисалы, колунда кармап турган жааны кырсыкка чейин бир жуманын ичинде бүтүрсө, учурда бул иш 2-3 жумага, андан дагы 1 айга чейин созулуп кетиши мүмкүн дейт ал. Шыгы болсо бул негизи жакшы жумуш. Акча тапканга да жакшы, менин оюмча. Шыгы эле керек болот да. Акча да көп коробойт, иштеш эле керек. Ден соолук чаңдан жакшы, bundan дагы бул сүт ичип турбаса, булгардан да бул зыяндуу да, мунун жыты эле. Биз Чуйковдо окуп жүргөндө сүт берчүбүз, студенткасыбызда. Кожзаводко практикага барып калган убакта дагы сүт берип турачу. Азыр мен деле ичип турам сүт. Зыян. Ден соолукка зыяны бар, анан бирок акча тапканга жакшы да. Өзүңүзгө жагабы бул иш? Аябай жагат. Иштеп эле отура бергим келет. Улам жаңысын. Мен мисалы жаа жасаганда бирине бири окшобойт, окшоштурбайм. Окшоштургум келбейт.
эмки жагым буга таптакыр окшобойт. Мурунку жагаларым бири-бирине окшобойт да кыскасы. Улам өзгөрүп турат. Бычактарым да бири-бирине окшобойт. Мелис Ильясов чарчаганда булгарыга ою чийип, чарчоомду жазам дейт. Бирок күнүгө кызын мектептен тозуп чыгуу ал үчүн адатка айланган иш. Бул учурда жубайы менен бирдикте алар сейилдеп келишет. Чарчап иштеп атканда иштеп аябай. Кээде мындай эшикке чыгып, таза аба жутуп, кызымды мектептен тозуп алып, баасын сурап, жалаң беш алып келет. Эс алганыбыз. Ошол да баягы кызыбыз тосуп алабыз мектептен. Жеткизебиз. Таза аба жутуп мындай эс алып да калабыз. Чыгармачылыкка дем берет да. Мындай эми ар бери баскан мындай. Аябай эс алып калабыз да кыскасы. Эс алып калам мен. Анан кайра иштей баштайм. Сарыктарды. Эс алганым эле бул ою чийгенде эс алам. Жаңы иштерди жасаш үчүн эскисем да ошондо эс алам. Кол өнөрчүлүк кайсы гана түрүн албайлы бардыгына тең таланттуулук, укмуштуудай көп түрдүүлүк мүнөздүү. Алар элдин ой тилегин, тарыхынын жана маданиятынын үлгүсү эмеспи? Андыктан бүгүнкү Нурдүйнө көрсөтүүнүн каарманы кол өнөрчү уста Мелис Ильясовго биз чыгармачылык ийгилик жана коопсуздук тилейли.